саясатты түшүнгөн адамдардын айрымдары сиздин Жапаров менен мамилеңизди абдан тирешүүдө деп ойлошот. Анан өзгөчө кемпир абал маселесинде өзүнүн жетер жерине жетти деп эсептеп, анан өзгөндөгү жыйындан келатканда ушу президент менен сиздин ортосунда кандайдыр бир араздашуу болуп кеткен деп дагы айтып жүрүшөт. Ушул боюнча өзүңүздөн сурасам, ошол мамилелер бүгүнкү окуяларга негиз себеп болуп атат деп ойлойсузбу? Биздин араздашуубуз биринчи күндөн эле башталган. Биз Исхак Масалиев экөөбүз отурсак, экөө кирип келди да, моундай жол менен барабыз деди. Мен айттым, ал мыйзамсыз болот. Ал конституцияга каршы келет. Мындай жол менен барсаңар, конституция бузулат. Ана ошол мезгилден баштап эле биздин пикирибиз түп дал келбейт. Биринчи башталганда иш айып кеткен, ошол бойдон келет. Булар биринчи отурганда иш отурушкан. Жогорку кеңештин ыйгарым укуктарын 1 жылга созгондуктары дагы мыйзамсыз. Мына мен жакында конституциялык сотко бердим. Мунун дагы бир себеби ушунда турат. Конституциялык сотко мен көрсөтмө бердим, аныктама бердим. Ушул жерде айтылып атат, чакырып өзүнүн буйругу менен курултай өткөргөнү мыйзамсыз. Буюрса конституциялык сот адилеттүү деп дагы бир. Конституциялык сотто мен 100% чындык биз тарапта экендигин аныктаганга укугум жетет. Тажрыйбам да жетет. Ал жерде так даана жазылган. Кыргыз Республикасында элдик курултайдын иши, тартиби, чакырылышы конституциялык мыйзам менен аныкталат. Чекит. А бизде конституциялык мыйзам жок. Ушу кезге чейин жок. Мыйзамсыз. Экинчиден, Кыргыз Республикасынын аймагында жөлөк пулдар, айлыктар эң төмөнкү керектелүүчү коржундан кем болбойт деп алар жазган, мен эмес. Муну дагы далилдейт элек, эгерде бизде конституциялык сот болсо. Дагы бир жолу айтам, мыйзамдын ишке кирүү жөнүндөгү мыйзамды карап көрсөңүздөр, ошол жерде так даана жазылып турат. Ушул мыйзамдын 44-чү беренесинин 3-чү бөлүгү 2023 жылдын 1 январынан баштап күчүнө кирет. Бүттү, анда башка сөз жок. Бирок айтып атпайбы, конституциялык сотко кайрылыңыз деп. Конституциялык сотта кол бала болуп бүткөндө. Аны менден жакшы өзүңөр көрүп атасыңар да, сезип атасыңар да. Мына ушундай нерсени тезирээк чыгарып бергиле дедиле, чыгарып берди. Бул конституциялык соттон деле үмүт жок. Анан биздин жеке мамилебиз, ал жеке мамиле. Мамлекеттик иш-чараларда мамлекеттүүлүк жана мамлекеттин кызыкчылыгы жогору туруш керек. Мен бир мисал келтирем. Владимир Жириновский трибунадан туруп, каргыш дейсин силерге, каргыш болсун силерге, мен силерди ушунчалык даражада жек көрөм, жоголуп кеткиле, бүтүндөй баарыңар кетишиңер керек деген сөзүн уккансыңарбы? Ненавижу я вас, будьте прокляты деп. Уккансыңарбы ушу сөздү? Каза болду. Ошол каргыш айткан партиянын жетекчиси гүлүн көтөрүп барып, башында туруп, таазим этип, колун табытына тийгизип, башын ийип, өзүнүн ичинен кечирим сурагандай болду. Байкадыңарбы ушуну? Путин ушундай кылды. Мына ол мамлекеттүүлүктүн улуулугу. Мамлекеттик ишмердин улуулугу. Биздегидей болуп бир сөз айтып койсоң, балдарыңа чейин, туугандарыңа чейин ызгылтыктап алдына салып алып кууп жөнөгөн бейбаштык, караңгылык, жапайылык бул соңку кездерде бизде гана болуп атат. Тилекке каршы. Ошондуктан адам мамлекеттик ой жүгүртүү кабилетине ээ болушу керек. Мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртүшү керек. Анан Мадумаровдун оозун жаап койсок, Кыргызстанда бүтүндөй бардык ооз жабылат деп кече мына айтылчу эмес сөз эле айтылып кетти өзү эле дегендей болуп, мына курултай жөнүндө дембедем мыйзамдарды кайра киргизип атпайбы? Анан ошентип кече бир кишинин оозунан чыгып кеттир го. Жогорку кеңеш жок болсо курултай менен отуруп калабыз дегендей болуп. Мына ошого бараткан жолу. Бир кишинин үнү чыкпай калса эле, бир киши жок болуп калса эле, жогорку кеңеш бүт баары бир атанын балдарындай болуп калат деген бир үмүт да буларда. Дагы